Мужиза түшүнүгү туура диний аң сезимдин калыптануусунда зор мааниге ээ. Андыктан бүгүн ушул жөнүндө сөз кылабыз. Кеңири жайылган түшүнүккө таянсак, мужизага табияттын мыйзамдарына баш ийбеген кубулуш деп аныктама берилет. Тактап айтканда, физиканын, мисалга, биологиянын эрежелери бир учурда токтойт, башкача бир кубулуш пайда болот, алардын мыйзамдарына, закондоруна баш ийбеген таризде. Муну биз мужиза деп атап келебиз. Бул видео сабагыбызда биринчи бул аныктамага токтолобуз. Чындап эле кандай аныктамалар берилген, качан берилген, болгонбу, болгон эмеспи сыяктуу. Андан кийин бул мужиза түшүнүгү менен Кур'ан-ы Каримдин айкалышына токтолобуз. Андан кийин Мухаммед пайгамбардын ушул мужизага байланышкан бир канча мындай окуялары бүгүн бизге диний булактар аркылуу жетип келген, буларга токтолобуз. Мужиза түшүнүгү аябай кызыктуу бир түшүнүк. Бул бир гана исламга тиешелүү дагы бир түшүнүк эмес. Бардык маданияттарда бар. Мисалы эң эле башкыларынан биздин диний аң сезимибизди калыптандырууда, биздин диний талкууларыбызда орток тема болгон бир канча мисалга токтолуп кете турган болсок, иудейлерде мисалы Муса пайгамбардын фараондон качып баратып, деңизди экиге бөлүп, жарып өтүп кеткендиги, андан кийин фараон өтүп баратканда кайра деңиздин аларды каптап калгандыгы. Христиан теологиясында мисалы Азирети Исанын адам кейпине, турпатына кирип, жер бетине түшкөндүгү. Бир Кудай, бирок ошол эле учурда жер бетине түшүп атат. Бул түшүнүк. Ал эми Кур'ан-ы Каримде дагы биз мужиза, бүгүнкү кеңири жайылган мужиза түшүнүгү менен карай турган бир топ окуялар бар. Мисалга ошол Азирети Ибрагимдин чоң отко ыргытылгандыгы, бирок күйбөгөндүгү сыяктуу бир топ окуялар бар. Ошонун эле жанында Азирети Мухаммед пайгамбардын дагы мужизасы деп бүгүн диний булактар менен бизге жетип келген бир топ окуялар бар. Буларга токтолобуз. Биздин диний талкууларыбызда кызуу тема жараткан табияттын мыйзамдары бир учурга келгенде токтойт же сынат, анан Кудайдын, Алланын мужизасы пайда болот деген аныктама Дэвид Хьюмдун аныктамасына таяныптыр. Бул киши мужизага берген аныктамасы табияттын мыйзамдары белгилүү бир жерге келгенде кандайдыр бир улуу кудурет тарабынан токтотулат жана бир мужиза пайда болот деп. Бирок кийин катуу сынга дагы калган. Мисалы андан бир аз мурдараак жашап өткөн 17-кылымдын эң белгилүү рационалисттеринен бири, бүгүнкү киши аалам түшүнүгүбүздүн калыптандыруучу бир лидерлердин бирөөсү. Ошол эле учурда яхудиликтин ыйык китебин туура түшүнүү, туура жоромолдоодо калыптанып калган түшүнүктү сынга алган, аналитикага алган эң алдыңкы философтордон бирөөсү. Барух Спинозанын аныктамасы боюнча эч бир учурда Кудайдын мыйзамдары сынбайт же үзгүлтүккө учурабайт. Себеби Кудайдын мыйзамдары сынат же үзгүлтүккө учурайт десек, бул ишенимдик жактан проблема жаратып калышы мүмкүн. Анткени биз Кудай чексиз даанышман, чексиз акылман деп билебиз. Демек, бул бүгүн ошо ааламдын жаратылышынан баштап соңсузга чейин, балким же ааламдын акырына чейин кандай окуялар боло турган болсо, бардыгын ирада кылган Кудай белгилүү учурга келгенде кээ бир эсепке албаган нерселер ортого чыгып калып, анан мужиза кылып ошол бир үзгүлтүккө учуратканга табияттын мыйзамдары, өзү жараткан табияттын мыйзамдарын үзгүлтүккө учуратканга мажбур болуп калды дегендей бир түшүнүккө таянып калат. Бул Кудайдын затына кандайдыр бир доо кетирет дейт. Мен дагы мисалы ушул түшүнүккө кошулат элем. Спинозанын ою боюнча эч бир учурда табияттын мыйзамдары үзгүлтүккө учурабайт. Болгону биз кээ бир учурда табияттын мыйзамына туура келбеди, бул бир мужиза деп сыпаттаган окуябыз биздин табият тууралуу билген билимибиздин жетишсиздигинен гана болуп калышы мүмкүн. Мисалга Никола Тесладан мурда электр энергиясын зым менен, кабель менен гана өткөрүүнүн мүмкүн экендигине ишенилип келген. Никола Тесла ачкандан кийин бул нерсени эч кандай зым өткөрүүчү, эч кандай бир кабель жок деле электр энергиясын бир жерден экинчи жерге которуунун мүмкүн экенин көрдүк мисалы. Бул мисалы айтайын дегеним, физиканы билген бир кишиге табигый нормалдуу билимдин чегиндеги бир нерсе. Ал эми бул илимден кабары жок, өзгөчө мындай диний кейиптеги бирөөнүн ушундай нерсени ишке ашырганын бирөө көрө турган болсо, бул кандайдыр бир мужиза катары сыпатталышы мүмкүн. Чындыгында бул жерде
табияттын мыйзамдары үзгүлтүккө учуруп атабы же сынып атабы? Жок. Кур'ан-ы Каримде мындай окуялар бар. Муну кантип түшүнүш керек? Муну Кур'ан-ы Каримдеги бул окуяларды толугу менен мужиза деп сыпаттоого негиз жок, бирок толугу менен мужиза эмес деп сыпаттоого дагы негиз жок деп айтат элем. Анткени Кур'ан-ы Карим түшкөн коомчулукта тарыхтан белгилүү болгондой ыр жазуу, ыр менен кайрылуу, сүйлөп атканда атайын өтмө маанилерди, символикаларды, метафораларды кошуп сүйлөө аябай кеңири жайылган, аябай өнүккөн бир доор болгон. Андыктан Кур'ан биринчи кезекте бүткүл адамзатка ошол Араб жарым аралындагы Мекке менен Мединадагы арабтарга кайрылып аткан болгон үчүн алгачкы бир кадам катары. Алар колдонгон тилди негиз алган. Башкача тил менен кайрылса бул жеткиликтүү болбой калат, түшүнүктүү болбой калат болчу. Бул деген сөз Кур'ан-ы Каримде бүгүн бизге мужизага окшоп көрүнгөн нерсенин баарын мужизага чыгарууга кажет жок. Алла Таала ал жерде кандайдыр бир өтмө маани, символика, метафора колдонуп арабтарга кайрылган болушу мүмкүн. Маани жеткиликтүү болушу үчүн. Ал эми Азирети Мухаммед пайгамбарга келе турган болсок, мындай мужиза көрсөткөнбү же көрсөткөн эмеспи деп мен эки жерден каршы чыгат элем. Биринчиден, Кур'ан-ы Каримдин негизинде Азирети пайгамбардын ааламга жөнөтүлүү себеби катары кандайдыр бир табияттын белин бүккөн, табияттын сырткарында бир окуяларды көргөзүп, куулуштарды көргөзүп, адамдарды мындайча айтканда оозун ачырганы же вау дедиртиш үчүн келген эмес. Азирети пайгамбар өзүнүн акылмандуулугу менен Кур'андын негизинде элди аң сезимдүүлүккө үндөө үчүн, элди аң сезимдик тараптан жок дегенде бир тепкич жогору чыгаруу үчүн келген. Андыктан Кур'ан-ы Каримде анын эң сонун адеп аклагы деп макталат. Мындайча айтканда, Азирети Мухаммед пайгамбардын фаворити анын адеп акылактуулугунда жана даанышмандыгында. Эч кандай мындай сыйкырга окшогон нерселерди көргөзбөсө дагы Азирети пайгамбар улуу бойдон калат, даанышман бойдон калат. Эмне үчүн анда Азирети пайгамбарга мындай окуялар таяндырылып калды? Бул диндер тарыхын карап көрсөңүздөр, окуп көрсөңүздөр, пайгамбарларды бир мааниде ошол диндин мүчөлөрү жарыштырат бири-бири менен. Иса пайгамбарды Муса пайгамбар менен жарыштырат. Андан калып кетпесинде Мухаммед пайгамбарды дагы жарыштырабыз деп отуруп, кийин гана булактарга Азирети пайгамбар ар кандай мужиза көргөзгөн, табияттын эрежелеринин сыртында кандайдыр бир куулуштарды жасай алган киши катары көрсөтүлүп кеткен. Себеби тарыхта Абу Нуайм аль-Исфахани 948-1038 жылдардын ортосунда жашап өткөн. Бул киши Далаилун Нубува деген эмгегинде, мындай эмгектер андан кийин аябай көп жазылып кеткен, тарыхта биринчи жолу бул эмгек колго алынып атат, калемге алынып атат. Бул эмгекте Азирети пайгамбарды табияттан сырткаркы окуяларды көрсөткөн, мисалы курсак аштарды ас тамак менен эле тойгозуп кое алган, оорулуулардын оорусун сакайтып койгон, келечектен кабар берген, көз көрбөй калгандардын көзүн көргөзүп койгон сыяктуу касиеттерге ээ катары сыпатталат. Бул деген сөз ошол диндер тарыхында пайгамбарларды бири-бири менен жарыштырып, улуктап отурам деп отуруп, булактарга кирип кеткен нерсе. Андыктан бүгүн диний булактарга кирип калса, келип калса, муну илимий жактан кылдат саресеп салып, майда аналитикалык электен өткөрбөй туруп ишенүү негизсиз. Өзүңүздөр деле ойлонуп көрүңүздөр. Мисалы ошол айды экиге жаруу боюнча Азирети пайгамбарга келиптир. Мисалы анан мен ушундай ислам деген бир улуу бир окууну жаям, мындайча айтканда. Келгиле чогуу биргеликте иш алып баралы десе, жок, сен бизге мужиза көрсөтсөң гана биз сага ишенебиз деген имиш берки адамдар. Анан аларга Азирети пайгамбар айды экиге жарып көргөзгөн деп мисалы бүгүнгө чейин ушинтип түшүнүлүп келет. Айды экиге жарганда, андан жарака эле кеткенде илимий жактан ааламда бир катастрофа болушу бул негиздүү нерсе.
Ошол жылдар катастрофа болгонбу, кандайдыр бир катастрофа илим тарыхында жок кандай нерсе. Ошол эле учурда айдын экиге жарылган, дүйнөнүн башка жеринен 1,5 көрүш керек эле. Бул арабтарга эле көрүнгөн жок да, ай бардыгыбыздыкы. Ай экиге жарылса көрүлүш керек эле, ал тарых китептерине кириш керек. Бул барбы? Бул дагы жок. Анан өзүңүздөр дагы бир ойлонуп көрүңүздөр. Улуу ислам деген нерсени алып келип жаям. Бул үчүн мага дос керек. Ишеничтүү дос, бир катарда, бир сапта ушул озуйпаны бирге аткарайлы деген улуу бир тилек максат менен келсе, акылмандуулукка таянган, аң сезимдүүлүккө таянган бардык нерселерин көргөзүп атса, алардын эч биринин таразада салмагы жок деп туруп, бизге мындайча айтканда бир фокус көргөз, ошондо биз гана сага ишенебиз, болбосо ишенбейбиз десе, анан Азирети пайгамбар дагы алардын талабын туура деп, канааттандырарлык деп баалап, анан айды экиге жарып көргөзүп, мисалы улуу бир жолго чыгып атып, улуу бир озуйпаны орундатканы баратып, ушундай бир досторуңуздун болушун мисалы сиз каалайт белеңиз. Азирети пайгамбар ушундай аң сезимдеги адамдар менен дос болгусу келе беле. Ушундай аң сезимдүү адамдар менен ислам деген ыйык окууну, ыйык милдетти, озуйпаны кайсыл жерге чейин жеткире алмак. Негизи аң сезимди жогорулатыш үчүн, сонун адеп ахлакты адамдарга үйрөтүү үчүн, мындайча айтканда адамча жашашты үйрөтүү үчүн келген пайгамбар. Эмне үчүн? Эч кандай рационалдуулукка, акыл эстүүлүккө таянбаган бир окуядан гана улам менин жанымда пайда болуп калган кишилер менен улуу бир озуйпага, согуштарга баргысы келсин мисалы. Бул мүмкүн эмес. Каршы чыкканымдын экинчи себебин айтып өттүм окшойт. Бул булактарга таянган бир негизде каршы чыгып атам. Себеби Исфаханиден мурдагы булактарда, андан эски булактардын эч биринде бүгүнкүндөй биз түшүнгөн мужиза түшүнүгү жок. Жыйынтыктап айта турган болсок, мужиза түшүнүгүн четке кагууга илимдик, билимдик негиз жок. Бирок бул деген сөз биз түшүнүп жете албаган бардык нерсени мужиза деп сыпаттаганга дагы мүмкүнчүлүк бербейт. Экинчиден, Кур'ан-ы Каримдеги окуяларды биз кандай карайбыз? Бул тилдик өзгөчөлүк. Ошол тийиштүү дордун тилдик өзгөчөлүгүнө карап Кур'ан-ы Карим түшкөн үчүн, ошондой маңызда кайрылган үчүн ал жердеги бардык метафораларды, символикалык маанини түз, литералдык мааниде кабыл алып, мужиза деп сыпаттаганга дагы негиз жок. Үчүнчүдөн, бүгүн бизде диний булактарда кандайдыр бир ушундай окуялар, мужиза катары бизге жетип келген окуяларды кабыл алууда же четке кагууда алгач кылдат илимий саресеп керек, андан кийин майда аналитикалык электен өткөрүү керек. Мына ошондон кийин гана мужиза деп же мужиза эмес деп кандайдыр бир чечимге барыш туура болот. Биз түшүнбөгөн, биз өзүбүздүн акыл эсибиз жетпей калган кандайдыр бир окуянын кубулуштун каршысында дароо муну мужиза деп сыпаттоонун кереги жок. Балким мен түшүнүп жете алган жокмун, бирок илимдик, билимдик жактан адистерди алып келип дагы башынан толугу менен изилдеп талкууласа, мунун илимий жактан кадимкидей бир түшүндүрмөсү, ачыктамасы болушу мүмкүн деген ойду айтуу эң акылы жетик, аң сезими толук кишинин айта турган сөзү. Ал эми бир окуяны көргөндө эч кандай илимий, билимий негиздерге кайрылбастан эле, алар менен да карап көрүш керек, иргеп көрүш керек дебестен эле дароо буну мужиза деп сыпаттап салуу өзүнүн билимсиздигини жаап жашыруунун эң күлкүлүү, ишке жарабаган формасы болуп аныкталат. Андыктан мындай кылбаңыздар. Мени укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.